Салам достор, биз азыркы учурда ушу подъездде турабыз, лифтти күтүп. Анан ал киргенге чейин дал ушул видеону жаздырып коеюн деп чечтим. Биз азыркы учурда пластикалык хирург Улукбек Маматовго конокко баратабыз. Кеп бүгүнкү күнү блефаропластика тууралуу болот. Сиздерден аябай көп суроолор келет. Негизи блефаропластика деген кандай операция, кандай адамдарга жасалат, кандай каршы көрсөтмөлөрү бар? Ошол тууралуу толук маалымат алганга аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Блефаропластика деген кош кат чыгаруу операциясы. Жаш айымдарга ошо кош кат чыгарабыз, улуурактарга ашыкча терисин алдырабыз, алып беребиз. Блефаропластика үстүнкүсүндө жасалат, үстүнкү кош катка и астыңкыга дагы, тырыштар же шишип грыжа болуп калгандарга. Нижняя блефаропластика деп айтылат, ошо астына да жасайбыз да. Көбүнчө ушул эми биз азиаттарга киребиз да, кош кат такыр жок, бүтүп ошолорго анан кийин ошо возрастной блефаропластика деп коет, апалар даже келет. Аларга ошо ашыкча териси ошондой катуу түшүп калган болот, кашын көтөрсө дагы жардам бербейт да. Ошондой түшкөн эмеси көрө албайт. Даже керек болсо колу менен жардам берип ушинтип карап калгандар бар. Ошондойлор да келишет. Бул баягындай сулуулукта катары эмес, возрастнойдо. Ошо ден соолукка байланыштуу, зрение да бузулат да, ашыкча тери түшкөндө. Кашында көтөрө берип да чарчайт, көтөрө албай калат. Ошондой показанияларга болсо жасай беребиз. Противопоказания көздүн патологиялары бар. Открытая глаукома, катаракта деген ошондой ооруларды алдын ала изилдеп, обследование өтүп, офтальмолог, глазной врачтардан консультация алып келиш керек. Анан кан оорулар, давлениясы төмөн болгондорду, анан сахарный диабет деген оорулар. Анан биз операцияга чейин анализди сөзсүз тапшыртып жасатабыз. Гепатит дегендерди текшертип, ВИЧ дегендерди текшертип. ВИЧке жасабайбыз положительныйларга, алардын иммунитети жок да. Гепатит положительный болсо деле жасай беребиз аларга. Бирок эмнеге текшеребиз, ошо өзү билиш үчүн деп. Кээ бирки пациенттер тапшырат анализдерди, бизден билишет анан гепатити бар турбайбы депчи. Ошондой случайлар көп болот, ошон үчүн сөзсүз анализ тапшырып, ден соолугун карап, бир жери ооруп же бетинде банда угри, сыптер чыгып турса, андайлар жасабайбыз. Угри, сыптер эмне үчүн жасалбайт? Эми ал жерде баягы образованиянын ичинде суу болот, ириң болот, помешает да, нормальное заживленияга. Кожанын дагы, теринин дагы өзүнүн состояниясы жакшы болуш керек. Ошол көп берген суроо, бир эле жолу, бир грамотно жасалса, бир эле жолу жасалыш керек. Анан кош кат жакшы уход кылып, операциядан кийин жакшы караса, кош кат өмүр бою калат. Үстүндө анан тери все равно түшө берет. Нависший век акырын убакыт өткөн сайын акырын түшө берет. Бирок ал жактан дагы адашпаш керек. Кайра повторно блефаропластика кылып, ашыкча терини алып бер деп көбү келишет. Ал туура эмес. Андай подтяжка кылыш керек. Лобный подтяжка деп коет, каштын үстүнөн ошол комплексти көтөрүп бериш керек. Көз жактан уже тери, ошо века жактан уже бүткөн да, жок. Ал уже кескиле берсе, уже каштын кожасын бери тартып алабыз. Өзүнүн зоналары болот. Анан 2 жолу, 3 жолу болот. Экинчи жолу жасаткандар, ал жерден деле көп тери алынбайт. Көбүнчө подтяжка жасатышат.